batır oldu balağız. Uşununa sıymıktan ağızmış. Kız kendi oğul kendile bilgen çok. Gece yanvarda göz jarıp kızlı oldu. Кандай үй берилип атат, алар жөнүндө өздөрүн тааныштырып маалымат берилген эмес. Ошол боюнча күттүк, бирок мына уже апрель болоюн деп калды, такыр дайыны жок болуп атат да. Суранарым ушул балдарын ушу атасылар тербиелеп алышып. Ош шаарынын Жапалак айылында Орозовдордун үй бүлөсүндө мындан 6 ай мурун оор жоготуу орун алды. Анда 2022 жылдын 17 сентябрындагы Тажикстандын куралдуу кол салуусунан прапорщик Ислам уулу Бектур башына ок чеп кызмат учурунда каза болгон. Ал учурда маркум 31 жашта болуп, номер 2001 аскер бөлүгүндө Лейлек автожол көзөмөл өткөрүү бекетинин улуу көзөмөлдөөчүсү эле. Өмүрүн мекенге арнаган баатырдын артында үй бүлөсү жубайы 3 баласы менен калды. Өкүнүчтүүсү ал 3-чү баласын көрбөй кетти. Арадан 6 ай өттү. Шейит кеткен маркумдун үй бүлөсүн капа кылган жагдай орун алды. Айтымдарында маркумдун үй бүлөсүнө убадаланган турак жай берилбей жатат. Бул жааттан байланышкан киши да болбой жатканын айтып, мындагылар 7-каналга кайрылышты. Жолдошум 2012 ишке кирген. Биз 2018 ноябрда турмуш курганбыз. Ошодон бери иштеп келип аткан, ошо Кудай буйрса мына февралда пенсияга чыкмак. Ошо эң акыры Лейлekте кулунду заставасында иштеп жүрүп каза болду. 3 баланын атасы болуп. Эң кичинекейим көргөнүм жок. Кыз kendi oğul kendile bilgen çok. Gece yanvarda göz jarıp kızlı oldu. Oşentip oturabız. Oşo noyabrda çakırgan bizdi. Үй берилет Бишкектен деп чакырган болчу, биз барганбыз. Ал үйдүн состояниясын көрүп, анан узак болгондон биз Оштон кылып бергилечи сураныч деп. Мен 3 балам менен бара албайм, ояка барып жашай албайм, туугандарым жок деп келгенмин. Болуптурга ояктан карап беребиз. Оштон кылып беребиз деген. Анан кече декабрда байланышып сүйлөштүм. Январ деди. Январдан өтүп чалсам, өздөрү байланышпайт. Январдан чалсам февралда деди. Февралдын ортолору чалсам, мен о жерде иштебей койгом, мен ол компаниядан чыгып кеткенмин деп ошондой деди. Анан башка бирөөнүн байланышка бирөө жарым барбы деп сурап неме кылсам, болуптур, номерин берем, алып беремин деген бойдон ол киши дагы же чалган жок, же жазган жок, же ал башка номер да берген жок. Ким ал, ким менен байланышып? Жеңишбек деп. Кайсыл жерде иштейт экен? Ал компаниясын билбейбиз, ошо Бишкекте бир компания болчу. Компаниясын билбейт. Ким байланыштырган аны силерге? Ал өзү чалганда кайнатама. Бишкектен үй берилет, биз ушундай беребиз деп барган. Срочно чакырган, биз ошо ноябрдын 9 күнү барып көрүп, бул үйдү состояниясын көрүп, бирок алыстыгын неме кылып, мен бара албайм, ояка 3 балам кичине. Чоң болсо да мейли мен келип жашайт элем деп суранганмын. Оштон кылып бергиле депчи. Оштон кылып бергиле десем, ушул малга чейин бир байланыш жок, же сураган адам жок. Азыр кимдердин үйүндө жашап атасыздар? Кайнатам үйүндө 2 келин, бир үйдө отурабыз. Эң чоң балам 3,5 жаш азыр. Кичинекейи 2 айлык. Алланын буйругу экен деп, тагдырдын буйругу экен деп баш ийип турабыз. Мына балабыздын артында 3 баласы калды. Биздин эми көп неме кылбайын. Ушу суранычыбыз, ушу балдарыбызга ушул бардыгы ошо каза болгон жоокерлердин катарында бир үй маселесин чечип берип койсо деген өтүнүч менен эле ушул каналга кайрылып калдык. Бул биз бир жака мындай бара турганда эле, эшик түртүп бара турганда эле немебиз жок. Келиндин болсо жаш 3 баласы бар, иш жакка чыга албай отурат. Мен болсо пенсионермин, күйөөм деле пенсионер. Ошон үчүн анан ушул каналды чакырууну туура чечип, ушул үй маселесин бир чечип берсе деген кайрылуу менен эле ушул кайрылып отурабыз. Биздин угушубуз боюнча ушул ар бир шейит кеткендерди
компаниялар бөлүп алганбы ал жагын өздөрү билишет. Бирок ошо мен кайнагам болот эле, кайнагамды ушул Жеңиш деген ака биз ушуларга үй беребиз, биз мойнубузга алабыз бул үйдү деген. 20 ноябрда чечип беребиз деген, 20 ноябрда деле жооп болгон жок. Декабрда чечебиз, жаңы жылга буюрса жаңы жылда чечип беребиз деди. Жаңы жылдан кийин чалсак анда деле чечилген жок бул вопросчу. Анан февралдын 15-ине чейин күтөйлү, макул күтөйлү дедик, бирок февралдын 15-inde деле жооп болгон жок. Февралдын 15-inde байланышсак, биз иштен чыгып кеттик. Бизге кайрылбаңыздар, биз башка номер беребиз, ошол менен байланышкыла. Мен ал фирмада иштебей калдым деген. Кайнатам менен жеңем барганда булар сураган эмеспи, же алар толук информация берген эмеспи, кайсыл фирма, кандай үй берилип атат, алар жөнүндө өздөрүн тааныштырып маалымат берилген эмес. Ошол боюнча күттүк, бирок мына уже апрель болоюн деп калды, такыр дайыны жок болуп атат да. Ошол үй маселесин чечип берүүсүн суранабыз. Башкалар үй алды деп. Ооба, башкалар бүт үй алып бүтүптүр ошол. Бул ошо 49-дун 98% үй алып, 2-3 эле адам калыптыр да. Эми ар кимдики өзүнүн азабы ар кандай го, бирок бунун артында 3 баласы бар деген балдардын келечеги үчүн сөзсүз түрдө үй керек болот. Может, атасы тирүү болгондо бул балдарына 10 үй алып бермек да. Бул атасы атамекен үчүн деп канын аябай, жанын аябай атамекен үчүн курман болуп атат. Бунун ушул чечип берүүсүн суранабыз. Жогорку кеңешке ушул маселе боюнча кайрылабыз. Ушул үй маселесин тез арада чечип берүүсүн суранабыз. Мен балам ушул 10 классы бүтүп, өз ыктыярым менен ушул Шамалсай аскер кызматында кызмат кылып бүткөндөн кийин өз ыктыярым менен ушу погран службага ишке кирген. Ошол жылдан 2009 жылдан бери ушул өмүрүнүн акырына чейин ушул военный болуп ушу погранда иштеди. Акыркы ушул 2002 жылы 16 сентябрда болгон окуяда ошол жерде тажиктердин бастырып кирген эмесине ошол жерде каза болду, курман болду. Мен эмне дейм, мен ошо балам ушу 31 жашында каза болду. Артында 3 баласы калды. Мен балдар 4 балам бар. Эң чоң кыз, кийинки 3 уулум бар. 3 уулумдун ортончусу эле ошо. Эмне дейм, ошо акыркы ошол чек ара көп жылда ошо өмүрүнүн акырына чейин кызмат кылды ошо чек ара. Андан кийин ушул 13 ноябрда Бишкекке президент аппараттардан Куран окутуу маземине чакырылган. Ошол убактарда ушул үй берилет, квартира берилет деп андан мурун звонок кылышкан эле ошо Жеңишбек деген бала. Биз айттык, ошто турабыз, оштон кылып берсеңер жакшы эле. Бунун 2 баласы бар, жакында да төрөйт. Ал жакта бул балдарды чоңойтуш үчүн өтө кыйынчылык болот. Ушу бизге канча өмүр болот, биз жардам берип, жардамдашып, жакыныраак жерде болсо десем, мейли аба сүйлөшөбүз деп. Андан кийинки звонокто да звонок кылышып, келбейсизби Бишкекке, үйдү көрбөйсүзбү, андан мындай деп чакырган. Кийинкисинде бардык биз, келиним экөөбүз барып, анан биз айттык, мүмкүн болушунча силердин сураныш оштон кылып бергиле, оштон жакшы болот эле. Анан ошол жерде Куран окутканда дагы ошол шаршейип, ошо пограндын начальнигинде дагы кандай маселелериңер бар дегенде айтканбыз. Ушундай бизде Бишкектен көрөт эле, биз оштонбуз, балдары жаш. Биз каралаштырбасак кантип карайт өздөрү деп, болуптур, чечилет деп айтышкан. Андан кийин кече 23 февралда дагы ата-энелер чакырып, бөрү спецназ отряддарын уюштурулган ушу мааракесинде филармонияда ошо ташип өзгө ыраазычылык каттарын берип, неме кылып, андан кийин дагы чай берип, эметкенде дагы кат жүзүндө дагы карылганбыз. Ошо замы Райымбек фамилиясын унутуп калдым ошол кишиге. Андан кийин ал кишилер менен жолугуп болду, биз жеткизебиз, чечебиз вопросту деп ошон айтышкан. Эми андан кийин мына кече жакында ошол зам Райымбек фамилиясын унутуп, ошо киши келип, биз ушундай
şehit ketken baldarının atından kıdırıp nemet жүрөбүз сурап келген рахматым ошо келип чечилет бул вопростор суроолор чечилет жакындап калды 50%-тен өтүп калды деп кетишкен эми ошол боюнча дарек жок кабар жок ошо мен ошол эми суранарым ушул балдарын ушу атасына тербиелеп көмөктөшүп ушу жакын жерде болсо биз дагы каралашып ушу жардам берип ушу балдарды чогойтот эле. Ушул эми мен ушу менен баягы кыргыз элиме дагы чоң ыраазычылык билдирем. Чет жерде жүргөн кыргыздарга дагы ушул шейит кеткен балдардын ата-энелерине, балдар чакаларына кичине жардам катары материалдык жардам, неме жардам көрсөтүп атышат. Аларга чоң ыраазычылык билдирем. Муну айтсам, президенттин ушу аппараты мэриядан ушу тажас болгондо жардам көрсөтүп атышат. Рахмат, аларга да чоң ыраазычылык билдирем. Ушу шейит кеткен балдардын ата-энелерине дагы сабыр кара тилейм. Балдарыбыз жаткан жерлери жайлуу болсун, шактан берсин эмчи. болгону ошол үй маселеси жагында Болгону ушул үй маселеси боюнча чечип берсе ошол. Эми бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик алар бизге кайрылса, эгерде эми кайрылбаса дагы биз өзүбүз карашыбыз керек, конечно. Эми бала чакасын карашыбыз керек. Действительно, бизде мына соцзащитабыз бар, мына соц отделдарыбыз бар. Ошо социальный жактан караш керек болсо, эгерде балдарын бир бала бакчагабы, мектепкеби, ошондой жерлер болуп калса, биз ошого даярбыз жардам бергени. Анан бар мыйзамда жазылган көп жерде льготниктер болот да, например, жерден жардам беришибиз мүмкүн. Биринчи группа, экинчи группа, мына улуу ата мекен катышуучулары, афганецтер, баткенецтер, ошондойлор семьясыга. Алар без очереди, аларга жардам берилиш керек, алар льготникке кирет да. Эгер ошондой жактары болсо, биз мэрия, ошонун мэриясын обязательно даярбыз жардам бергени. Социальный жактан болобу, жер маселеси болобу, эгерде ошондой бир нуждасы болсо, биз жардам бергени даярбыз. Үбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Ош шаары.